Бул ачуу чындык. Мүмкүн кээ бирлерибизге жакпайттыр. Бирок коомчулук карап жүрөбүз бардыгыбыз. Социалдык түйүндөрдөн маалыматтарды алабыз. Бүгүнкү күндө биздин парламенттин кадыр баркы төмөн болуп түшүп кетти. Мен ойлоп турам, урматтуу агайым туугандар. Мамлекет деле кайсы бир деңгээлде кичинекей үй бүлөдөй ынтымакка келе турган учур келди. Бири-бирибизди жамандабай, ушак таратпай, жаштардын бутун буттоспой, мүмкүн жаман көрөсүздөр. Жаш бала келип алып бизге эмне акыл үйрөтүп атат деп. Бирок мен айтып коюшка милдеттүүмүн деп ойлойм. Эртедир кечтир ар бир адамдын башында өлүм бар. Кайда төрөлгөнүбүздү, качан төрөлгөнүбүздү бардыгыбыз билебиз, бирок качан, кайда, кантип өлөрүн эч ким билбейт. Ошол жакта айрым мекендештерибиз көз өтүп кетип атат. Груз 200 деген бир аты жаман бир кабар бар. Ошолорду Кыргызстандын авиакомпаниялары кабыл албайт экен да. Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу төрага. Регламентке ылайык фракциянын чечими менен мен өзүмдүн кыска ой пикирим менен бөлүшүп коеюн деп туура көрдүм. Азыркы дүйнөлүк геосаясий абал тууралуу, ошол эле учурда парламенттин өзүнүн тарыхый миссиясы, функциясы, саясий системада өзүнүн орду тууралуу. Урматтуу агайым туугандар, бүгүнкү күндө түшүнгөн адамга, кызыктар болгон адамга дүйнө оор акыбалда турат. 3-чү дүйнөлүк согушу чыгып кетүү коркунучу болуп көрбөгөндө күчтүү болуп турат. Мындан 50-60 жыл мурун так Карибский кризис Кубада. Ошол убакта СССР менен Американын кармашы болгон. Азыркы учурда да ошондой жагдай кайталанып аткандай. Ушундай учурда мен ойлоп турам, аталган геосаясий кризис сөзсүз түрдө дүйнөдө канча мамлекет болсо, ошонун бардыгына түз же кыйыр түрдө таасирин тийгизет. Экономикалык жагдай болобу, же укуктукпу, же социалдыкпы. Андыктан мен ойлойт элем, мындай жагдайда биздин мамлекет эң биринчи иретте өзүнүн улуттук кызыкчылыгын эске алуу менен дүйнөлүк укуктук ченемдик актылар, дүйнөлүк коомчулук тарабынан таанылган принциптерди эске алуу менен кадимкидей өзүнүн күнүмдүк жайбаракат турмушун уланта бериши керек. Ушундай жагдайларда Англиянын белгилүү премьер-министри, дүйнөлүк масштабта эң авторитеттүү мамлекеттик ишмерлердин бири Уинстон Черчиллдин айтканы бар. Тышкы саясатта Англиянын түбөлүктүү достору жок. Тышкы саясатта Англиянын түбөлүктүү кызыкчылыктары болот деп. Мен ойлойт элем, биз сөзсүз түрдө ушундай жагдайда, мындан кийинки окшош башка жагдайларда эң биринчи иретте Кыргызстандын 6 миллион калкынын кызыкчылыгын эске алуу менен өзүбүздүн ишибизди уланта беришибиз керек. Экинчи маселени айтып кетким келет, урматтуу агайым туугандар. Буга объективдүү, субъективдүү себептер бар. Буну бардыгыбыз билебиз. Андыктан мен ойлойт элем, акыркы 30 жыл аралыкта биздин Кыргызстандын саясаты жалаң чукулашмай, ушак таратмай, бирин-бири жамандамайга өтүп кетти. Келгиле жаңы саясий принципте негизделген жаңы саясий кадамдарды баштайлы. Ынтымакка келейли. Белгилүү кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбеков Сынган кылыч тарыхы романында, көбүңүздөр окусаңыздар керек, айтып кеткен. Бузулар үйдөн эң биринчи ырк кетет, ынтымак кетет. Атасынан намыс кетет, баласы ууру болот, келини ушакчы болот. Ошентип бардыгы биригип бир түтүн булатуу милдетинен качып калышат. Ошондо үй бүлө бузулат. Тескерисинче кадрларды өстүрүп, жаркын келечекти кура турган, биринчи кадамдарды тыштай турган учурлар келди болуш керек. Кайсы бир саясий серепчилер, илимий институттар, аналитикалык ой жүгүрткөн инсандар публикалык форматта мүмкүн айтаттыр. Кыргызстандын келечеги бүдөмүк. Барар жери, токтор жери белгисиз. Себеби 30 жыл аралыкта бардыгыбыз билебиз. 6 миллион калктын 2 миллиону боздоп Россия Федерация менен Казакстандын кең талаларында жүрөт. 6 миллион калкка 5 миллиард доллар тышкы карыз. Геополитикалык акыбалыбыз оор, экономикалык жагдай бардыгыбыз билебиз. Бирок ошентсе дагы мен ишенгим келип турат. Кыргызстандын келечеги сөзсүз түрдө болот. Бул талашсыз. Кыргызстан өзүнүн татыктуу, кадырлуу, барктуу ордун дүйнөлүк аренада, дүйнөлүк саясий картада сөзсүз табат. Ошончу, урматтуу агайым туугандар,
мен сіздерді бардыңыздарды чакырып кетем. Эзелтен бери адам баласы пайда болгон жерде парламенттин ролу мамлекеттин алдыга же артка, оң же терс кетүү жолуна эбегейсиз салымы чоң болгон. Парламентте ушул трибунада ушактар эмес, коммерциялык жолдор менен чечимдер эмес, мамлекеттин кызыкчылыгын эске ала турган улуу сөздөр айтылса деген тилегимди, ниетимди сиздерге айткым келип турат. Мүмкүн жаман көрөсүздөр, жаш бала келип алып бизге эмне акыл үйрөтүп атат деп. Бирок мен айтып коюшка милдеттүүмүн деп ойлойм. Рахмат, урматтуу агам туугандар. Рахмат, эске алынсын. 4-чү микрофон. Ассаламу алейкум. Ыйман Нуру Кадырбеков. Кече биз Москвага барып келдик, өзүңүз менен урматтуу төрага. Берки маселелер боюнча өзүңүз жакшы маалымат бересиз деп ишенем. Бизден да сурап атат, бирок өзүңүздүн бергениңиз туруп болуп аткан экен, баштаган өзүңүзсүз, маселелерди койгон өзүңүзсүз. Бирок ушул мигранттар менен жолукканда бир маселени көтөрдү. Эртедир кечтир ар бир адамдын башында өлүм бар. Кайда төрөлгөнүбүздү, качан төрөлгөнүбүздү бардыгыбыз билебиз, бирок качан, кайда, кантип өлөрүн эч ким билбейт. Ошол жакта айрым мекендештерибиз көзү өтүп кетип атат. Груз 200 деген бир аты жаман бир кабар бар. Ошолорду Кыргызстандын авиакомпаниялары кабыл албайт экен да. Россиянын авиакомпаниялары гана кабыл алат дейт. Бул абдан кыйналып атабыз, мамлекет жардам берсе ушул өңүттө дейт. Ошон үчүн транспорт жана коммуникация министрлигине ушул боюнча бир тапшырма берели. Жүйөнү түшүндүрүп берсинчи, болбосо ушул нерсени уюштуруп бериш керек. Анткени биздин мекендештер айкка эч ким эле өлөм деп барбайт да. Анан ушундай тагдырга туш болсо, абдан кыйналышат экен да. 70-80 миңге даярдайт экен, процедуралар даярдап туруп. Анан бул жака келгенде Кыргызстандын самолеттери кабыл албайт дейт авиакомпаниялары. Ошону айтып коеюн дедим. Рахмат. Рахмат. Аппарат протокол тапшырмалар берилсин. 4-чү микрофон. 3-чү микрофон. Рахмат. Манас округунан номер 20-чы Тастанбек Жумабеков. Саламаттар, урматтуу кесиптештер. Бардыңыздарды ушул кечеге өтүп кеткен 23 февраль ата мекен коргоо күнүндөрү менен куттуктап кетемин чын жүрөктөн. Талантур Момутович, бир жагдай болуп атат да. Биз кандай кылабыз? Же протоколдук тапшырма беребизби? Бул жерге чакырабызбы? Бул салык кызматынын төрагасынан бир маалымат алсак. Жана бул ККМ машинкалары боюнча. Мына 2 күн мурунда Талас облусунан ишкерлер чыгып, кайрылуу жасады бийликке, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттарына. Түшүнүксүз болуп атат дейт. Албетте биз бул кодексти кабыл алып бергенбиз, салык кодексинде. Ар жерде жазылган. Бирок ошонун кандай иштеши, аткарылышы боюнча көптөрүндө маалымат болбой атат. Ошондой эле наразычылык келип чыгып атат. Бул наразычылык эми өкмөт тарабынан ар кандай түшүндүрмө болуп атат. Кээ бир тийиштүү базарларда болобу, жана башка жерлерге патент түрүндө калтыруу чечимдерин кабыл алыптыр деген сөздөр болуп атат. Кээ бир жерлерге жок, жалпы ошол товар жүгүртүү суммасынан 4%-тен 8%-га чейин кармалат деген көптөгөн ар кандай түшүнүксүз маалыматтар таркап атат. Ошол үчүн Алмаз Акунжанович, сураныч, эгерде ушул мыйзам бүгүнкү күндө кандай иштейт, эгерде өзгөртө турган болсок, тезирээк алып келип бир моратория кылып, оңдоп түздөп берели биз бийликке. Ошону тездетсеңиздер, анткени наразычылык күндөн күнгө көбөйүп баратат. Мен муну элдин үнү катары, элдин өкүлү катары мен айтып коюшум керек да. Кече мына 2 күн мурунда 10 секунд. Таластанда атайын ошо өкүлдөр чыгып, 200-ге жакын ишкер чыгып туруп чоң кайрылуу жасады. Ошого да көңүл буруп койсоңуздар. Рахмат.